Кыргызстандык Александр Волкадов менен Адилет Жумабеков Россияда өтүп жаткан «Голос» шоусунун кийинки этабына өттү. Ырчылардын видеосу Долбоордун YouTube каналына жарыяланды. Бул этапта Адилет Жумабеков Екатеринбургтан барган Флора Бичахян менен дуэт аткарган. Алардын насаачысы Дима Билан аткаруунун соңунда экөөнүн бирөөн гана таңдашы керек болчу. Чыгарма бүткөн соң Билан Долбоордо Адилет Жумабековду калтырган. Александр Волкадов болсо Василий Боджгуа менен The Sound of the Silence аттуу чыгарманы аткарган. Насаачысы көтең мыкты экенин, алар менен дагы иштешүү керектигин белгилеп, соңунда Волкадовду таңдаган. Өлкөнүн тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Россиянын элчиси Николай Удовиченко менен жолугушту. Министрликтен маалымат кызматы билдиргендей, тараптар кызматташуунун актуалдуу маселелерин эл аралык уюмдардын алкагындагы өз ара аракеттенүүнү талкуулашкан. Мындан сырткары регионалдык коопсуздук маселелери боюнча пикир алмашып, жогорку деңгээлдеги тышкы саясий иш-чараларды уюштуруу боюнча келерки жылга пландарды сөз кылышты. 2022 жылдагы Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына чоң маани берип, тараптар тарыхый датага карата биргелешкен иш-чараларды уюштуруу зарылдыгын белгилешти деп айтылат билдирүүдө. Москва шаарындагы реновация программасы боюнча иштеген курулуштарда мигранттардын санын дароо эле массалык түрдө кыскартылбайт. Бул тууралуу калаанын курулуш департаментинин жетекчиси Рафик Загрудиновго шилтеме берип РИА Новости жазып чыкты. Буга чейин Москва мэри Сергей Собянин реновация программасы аркылуу ишке ашып жаткан курулуштарда чет элдик жумушчулардын санын азайтып, алардын ордуна региондордо жашаган россиялыктарды тартуу үчүн эмгек шарттарын жакшыртууну тапшырган. Биз подрядчылар менен келишим түзүп жатканда бул материалды ал же тигил курулушчулар иштесин деп талап кое албайбыз. Бизге тапшырма берилди, бирок аны этап-этабы менен акырындап ишке ашырып башташыбыз керек, дейт Загрудинов. Шаар бийлиги эмгек шартын жакшыртып, айлыкты дагы көтөрүүнү пландап жатат. Реновация программасы Москвадагы эскилиги жеткен турак жайларды жок кылып, ордуна көп кабаттуу жаңы үйлөрдү куруу, анын алкагында 1 миллиондон ашык киши үйлүү болот. Бүгүнкү апта каарманыбыз Москва шаарында эмгектенип, жакында эле кайрымдуулук фондун ачкан Замирбек уулу Бексултан менен маектешмекчибиз. Өзүңүз жөнүндө биринчи айтып берсеңиз, өзүңүздү тааныштырып. Саламатсыздарбы, дагы бир жолу. Менин аты жөнүм Замирбек уулу Бексултан. 1994 жылы төрөлгөнмүн. Ош областында туулуп өскөм, Өзгөн деген районунда. Азыркы учурда Улууда өсөдүм. Ооба, Улууда кылган бериңиз. Азыркы учурда Москва шаарындабыз. Москва шаарында эмгектенип жүрөбүз азыркы учурда. Азыр эмне иш менен алектенесиз Москвада? Кандай дейсиз? Кандай иш менен алектенесиз Москвада? Мен өзүм такси кылчу элек. Азыр биз өзүбүзчө бир офис ачып, ушундай бир фонд ачканбыз, кайрымдуулук фонду. Биякта бизнесмен байкелерибиз бар, ишкер байкелер, ошолор менен кайрымдуулук фонд ачканбыз. Өзүбүзчө. Анын ичинде көптөгөн нерселер бар. Жумуш дагы беребиз элге. Продакшн сыяктуу ошон. Охрана агентствосы бар. Кыргыздардыкы да ал нерсе. Биздин мекендештерибизге жумуш таап бересиздер, э? Мекендештерибизге жумуш таап, анан анын ичинде кандай десем, студия сыяктуу ачканбыз да, ал офис. Ошондой айтор. Ал эми ушул Москвага барганыңызга канча жыл болуп калды? Канча убактан бери ошол жактасыз? Так, мен Москвага келгениме 11-класста аяктап талаага чыкканбыз. Ошондо 10 жылдай болуп калыптыр, э? 11 жыл болуп калды окшойт. 10 жыл, 11 жыл болуп калыптыр. Ал эми жаңы барган учурда мындай башка жерде кыйынчылыктар болот да, жаңы көнө албай деген сыяктуучу. Жаңы барган учурда кандай кыйынчылыктар болду? Ушу бир кыйналып, ушундай учурлар болдубу? Албетте, жаңы келген учурда бар жолу адам кыйналса керек. Себеп дегенде өз жериңде жанагы өз мекениңден алыстаган сайын билесиң да кадырынчы, канчалык. Алыстаган сайын билесиң, жатыргайсың, элине көнө албайсың, анан бир аз өткөндөн кийин, кыйынчылыктан өткөндөн кийин бир аз көнүп каласың. Кыйынчылыктар жакшы эле болгон, эми биринчи келгенде жумуш издеп таба албай, ал убакта биз жаңы келген учурда биз таможенный союзга кошула эле элек бир жагынан. Жумуш табуу жагынан кыйналчу элек. Айтор ошондой кыйынчылык күндөр көп эле өткөн.
Кыргызстанга келүү алдыда пландарыңыз барбы же ошо Россияда эле калып ошол жакта эле жашап кетүүбү ойлоруңузда? Биз үй бүлөдө ата-энем бул жактын гражданствосын алып бул жакта, анан биз эми дагы ушул жактын гражданствосын аласың деп убагында ошонткенде мен албай, бир эле мен кыргызстанскиймин, ошол жакта өзүм служба кылып, спецнастанан служба өтөп, кичине ошодо да элге жерге кызмат кылайлы деп, элге жерге кызмат кылгандан кийин по-любому ал жакта бир аз көр турмушка жетпегенден кайра бияка басканбыз. Буюрса жакын күндөрдө барабыз деген ниеттер. Буюрса барсак, билбейм, айта албайбыз, кайра келебизби, келе албайбыз деп. Бирок навсегда кетем деп жүрөм жакын ортодо, буюрса, иншалла. Биротоло Кыргызстанга келүү пландарыңыз бар, демек? Кыргызстанга барып, ушул эле сферада иш жүргүзүү максатым менин. Элге жардам берүү, пайдалуу иштейм. Ооба, Азамат. Ал эми ошо азыркы учурда бизде мигранттар абдан эле көп да, Россияда жүргөнчү. Анан негизи эле ошо мигранттарга да мындай көйгөйлүү маселелери барбы? Мисалы, кандай көйгөйлөрү бар? Ошону бир мүмкүн айта албай жүргөн же коомчулукка көп билинбеген. Көйгөйлүү маселелер албетте жок эмес, өтө көп азыркы тапта бизге себеп дегенде биз жанагы бир эжелерибиз ушинтип бизге кайрылуулар көп эле жасайт эми, биз кандай десек, ушинтип бир жерде жумушта иштеп, анан недостатка болуп, акчалар жетпей, анан залогко түшүп калган учурлар болот. Ошондойлорду биз тең орто калыстыкта чечкенге аракет кылабыз. Эки тарап тең угуп, эмне болуп, эмне себептен мындай келип чыкты деген сыяктуу. Ага окшогон нерселерге өтө көп эле күбө болуп катышып келатабыз. Жакын ортодо да бир жумушубуз чыгат, буюрса алга да күбө болосуңар. Биз эми кандай десем, биз бул жакта талаада жүрөбүз, адам баласы ашыкпай кетет, көбүнчө өзүбүздөн кетет. Биз көбүнчө өзүбүзчө кеткенде жанагы неофициальный иштейбиз биз көбүнчөчү. Ошондой жерден анан түшүнбөстүк болот. Айлыгын жарым берип, жарым бербей, айлыгым ала албай калдым байке дегендер, ушундай кайрылуулар көп болот да негизичи. Ошого сыяктуу. Ал эми ошо фонд тууралуу өзүңүз айтып кетпедиңизби жогоруда? Ошол тууралуу айтып берсеңиз, качан ачтыңыздар, анан учурда канча адам эмгектенип жатасыздар? Так, азыркы учурда биз бир айдай болуп калды. Негизи бул нерсени биз 3 эле адам түптөгөнбүз. Биякта улуу байкелер бар, анан досторум бар. Анан биз да кичине кругду чоңойтуп азыр. Жакында буюрса бир ушинтип патриот мага, мен биякта эми Инстаграмда эмес, мен ТикТокто көбүнчө тааныйт, ТикТоктон. Анан комментарийлерди жазып калат, байке жумушуңар жакшы, бир чогулуп жанагындай кылып, ушундай бирикпейлиби, ушундай биригип бир өзүбүздүн эжелерибизди, өзүбүздүн мекендештерди чогуу корубайлыбы деген сыяктуучу. Буюрса биздин жакында бир пландарыбыз бар, ушинтип бир келем деген, ушу биздин эмеге кошулам дегендерге чоң курултай өткөзүү буюрса. Россияда мекендештерибизге ачылганга бир ай боло элек. Буюрса атын да кое элек, биз мындай деп атыны, буюрса эми жакын күндөрдө коебуз. Ушу элден эл койсун деп биз пока кое элекпиз аны нерсе. Азаматсыздар, анда эмесе сизге бир эркин микрофон берели, байке. Элге болгон сагынычыңыз бардыр, саламыңыз бардыр. Ошону биз аркылуу жеткиziп алсаңыз болот. Кыргыз элиме тынчтык каалайм экенибизде. Тынчтык болсун, журтубуз аман болсун. Экенибиз тынч болсо, биз да биякта тынч жүрөбүз, тынч иштейбиз дегенде. Ошондой эле мен тааныган досторум, ата-энеме, биринчиден ата-энеме рахмат айтам, ушу даражага жеткизген. Ата-энеме салам жолдойм. Силерге жумушуңарга ийгилик, рахмат ушунчалык. Сизге да рахмат. Ошо. Чоң рахмат байке, бизге дагы убакыт бөлүп бергениңизге, сиздин дагы ишиңиздерге ийгиликтер каалайбыз. Буюрса, пландарыңыз ишке ашып аман эсен Кыргызстанга келип алыңыздар. Рахмат чоң. Рахмат чоң, саламатта туруңуз.